Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер 7 каналдан Ден соолук плюс программасын көрүп жатасыздар. Студияда Асель Ахмат. Бүгүн дагы биз сиздер менен кызыктуу бир теманын алкагында кеп курмакчыбыз. Бүгүн биз алдыңкы мүнөттөрдө ачууланганда эмоцияны кантип башкарыш керек. Мына ушул теманын үстүндө сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто психолог Шолпан Мамытова. Эгерде да ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, бизге WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Номерубузду айтып өтөлү: 0707 715 615. Дал ушул номерларга суроолоруңуздарды жибере берсеңиздер болот. Шолпон айым, кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алга сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, жалпы көрүүчүлөргө маалымат берүү үчүн, келип бергениңиз үчүн. Алгач эле негизи бул тема учурда абдан актуалдуу десек болот, Дайым эле актуалдуулугун жоготпой, өзүнүн угунда жүрүп келет. Анан ачууланганда негизи эле эмоцияны адам кантип башкарыш керек? Негизи эле бул убакта адам эмоциясын башкара алабы? Ушул темада мен көптөн бери иштеп келем. Азыркы учурда ушул темада балдар менен иштейм, чоң кишилер менен иштейм. Негизи бул ачууланганга чейин адамда ачууланганга чейин бир 5 баскычты басып өтөт да. Ошол учурда адам ошол экени кабыл алуусу, ошол экени кандай десем, мындайча кабыл алуусу керек да. Мисалы, эң биринчи бул мындай өтө ачууланбастан биринчи кандайдыр бир ыза болот, өкүнөт. Андан кийинки баскычта кандайдыр бир орустарча айткандай возмущение, кыжырданат да. Кийинки баскыч кыжырданат. Андан кийинки баскычта ачуулана баштайт, мындайча айтканда. Анан эң 5-чи же болбосо 6-чы баскычта бул өтө жана биз айтып аткан ачуулануу деген нерсе да. Эмне себептен биз адамдарды биз ачууланат деп ошону гана айтабыз. Себеби көп адамдар ага чейинкисин мындайча айтканда кандай десем, игнорировать этет дегенде кандай, мындай кабыл албайт. Жок, мен андай болгон жокмун деген нерсе менен качат да, ошол эмоциядан качат дагы. Анан баягы өзүнүн кандайдыр бир кульминационный нерсесине жеткенден кийин анан катуу бир ачуусу ошол жерде адам жарылат десек да болот да. Бул эң биринчи эми ачууланганга чейин эле ошондой ачууланганга чейин ошону эметиш үчүн биринчи бизде деген көп учурда менталитетте бар да. Ачууланба, урушпа. Буну баса белгилеп кетишибиз керек, Кичинекей бир 2-3 жаштагы баланы эле ата-энелер ошентип тарбиялай баштайт. Бизде урушпайт, урушкан болбойт. Тынч отур, пикириңди айтпа. Тынч отур, пикириңди айтпа, эч нерсе дебе, чоңдорго айтканга болбойт, сүйлөгөнгө болбойт деп баягы баланын эмоциясын ошол учурда бала бүт баарын кабыл алып аткан кезде басып салат эмоциясын. Анан бала ошол экенин, ошондой болуу керек деген нерсе менен көп эмоциясын чыгара албай кача баштайт да эмоциядан. Мындай ачууланбашым керек. Мен ачуулансам жаман бала болуп калам, жакпан кыз болуп калам. Мага жакпаса дагы мен алышым керек, же кийишим керек, кийим болобу, же кандайдыр оюнчук болобу. Ошонун негизинде анан бул бала ошол нерсеге кичинекей кезинен бери үйрөнөт да. Өзүн баягы ачуулануу эмоциясын, мындайча айтканда кыжырдануусун басканды үйрөнө баштайт. Анан баягы балдар чоң кишилер бар, ошондой нерсе менен жашап келип, ар түрдүү ооруларга кабылат. Анан ар түрдүү жанагындай ситуациялар болуп атат азыркы учурда деле. Мисалы, катуу ачууланып, ошонун негизинде кандайдыр бир жаман иштер болуп кетип аткан. Өтө чоң нерселер болуп атат. Себеби бул ошол көп учурда ошол нерсесин автоматтык түрдө басып келген дагы, басып келгендиктен ал кандайдыр бир мындай, кандай десем, ошол нерсе толуп келип анан жарылган моменттер да булчу. Ошол себептен көп учурда айтат элем, бул ачууланууну кантип басуу керек же кантип эмес, биринчи ачууланууну биринчи баскычтардан эле кабыл алуу керек деп эсептейм да мен. Эмоцияны ошол жерде басып койбой, сыртка чыгарганга, ачууланып жатса, бул мындай нормалдуу эле көрүнүш, нормалдуу эле жагдай. Бул мындай адам болгондон кийин ар кандай сезимдерди жашайбыз деген ойдо, Ошону адам кабыл алып, анан кабыл алгандан кийин анан дене дагы баары биригип бир ошого реакция, ошого болгон реакцияны өзү иштеп чыгат. Негизи эле ушул 5 баскыч деп калдыңыз, демек буларды мындайча айтканда ийгиликтүү аттап өтүү маанилүү
Ийгиликти аттап өтүү маанилүү, биз өзүбүз үчүн дагы ал нерсени биздин балабыз үйрөнөт. Ошол биз үчүн дагы маанилүү, бизден өсүп жаткан балдарыбыз үчүн да ал нерсе маанилүү, себеби бала ата энеден алат көп нерсени. Автоматтык түрдө ошону алат. Мен практикамда көп болуп калат. Баласын алып келет, ошол нерсе ата энесинде бар да. Ата эне аркылуу өтүп калат. Ата эне аркылуу берилет да. Ата энеси мисалы жакында эле болду, ата энеси баласы кыжырданып, ачууланып, мындай бир нерсе жакпай атса дагы өзүн кармап, ошону түшүндүргөнгө аракет кылып, бирок мындай кандай десем, мен карап отуруп ошо денесинен байкап атам да, эмне болуп атат ал бала менен. Анан баягы атасынан, апасынан сурасам, жок, бизде ушпайбыз. Бизде мындай конфликт жок. Биз эч ким ушпайт, эч ким катуу кыйкырбайт. Кандайдыр бир ошол нерсе менен ошо баланыкын жаап салса керек деген нерсеге келгем да мен. Ушканга болбойт деп. Эмоция бар. Демек, бул жерде ошол кандай айтсак, мындай өтө эле маданияттуу түрдө бул нерсени алдын алабыз же чечебиз деген да демек туура эмес. Мисалы, урушпайбыз, кыйкырышпайбыз деген сыяктуу. Бул жерде кандай десем, эгерде маданияттуу түрдө биринчи адам өзүн кабыл алыш керек да. Мен жиним келип атат, мен ачууланып атам, мен кыжырданып атам. Ошол эле ошону кабыл алып, ошону эле ошол адамга берсе, бул уже кандай десем, бул ошол эмоцияны кабыл алып чыгарган деп эсептелинет да. Мисалы, ошол эле учурда эшикти тарс жаап же бир нерсе кылып, ошол эле маданият түрүндө деп айтсаңар, ошол мисалы бул нерсе мага жакпай турат. Бул жерде мен кандай десем, орустар я сообщение дейт да, мага бул нерсе жакпай атат. Сен мындай эмессиң, мага ушул нерсе жакпай атат деп адамга түшүндүрсөк, адам ошол нерсени туура кабыл алат да көп учурда. Бул жерде дагы ошол түшүндүрүү, адам менен сүйлөшүү, мындайча айтканда чечишүү маанилүү ошол бир маселе болуп жаткан учурда. Көп учурда бизде адамдар бири бири менен сүйлөшүп атканда ачык сүйлөшпөйт да. Ар ким өзүнүн түшүнүгү менен бул жагын айтат, бирок түз сүйлөшпөйт. Аны экинчи адам өзү каалагандай кабыл алат дагы, ал ошого жооп берет. Мындайча айтканда, ачыгына келгенде, ал башканы айтайын дегем, экинчи киши ал башканы деп ойлогон. Мындай туура жана адамдын кабыл алуусуна дагы байланыштуу го, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн ожуртусуна жараша түшүнөт дегендей. Анан мисалы ошол эле сүйлөшүп аткан адам, мисалы мага бул нерсең жаккан жок. Сен мындай эмессиң, мага ушул нерсең жакпай атат. Мен бул нерсеге кыжырданып атам деген мен аркылуу берсе, тиги адам туура кабыл алат көп учурда. Эми ошол эмоция абдан кандай десек, ошол кульминацияга келген учурда айтсак, эгерде адам негизи эмнени эске алыш керек, бул жагдайда албетте эмоцияны башкаруу дагы өтө кыйын болуп калышы дагы мүмкүн. Ушул ачуусу өтө келгенде, өтө жинденген учурда адам өзүн карманганга кантип аракет кылыш керек? Жөнөкөй көнүгүүлөр бар. Эң биринчи мындай жөнөкөй көнүгүү кухняга бар, или бир кружка суу алып, бир стакан суу алып, ошо түгөнгөнчө мындай кандай десем, кандайдыр бир аз-аздан ичип, ошол түгөнгөнчө ошону түгөтүп ичип, анан кийин ошо болуп аткан нерсени улант. Бул биринчи нерсе да. Экинчи нерсе, өтө эле мындай немет учурда, мисалы, ыр окуса болот. Жана кинолордо бар, жана бир управление гневом деген кинодо да бар. Ырдашат. Таблица айтышы мүмкүн. Там мисалы Курандын кандайдыр бир сураларынан айтабы, бир эмне адамга жакшы, жагымдуу болсо, ошол нерсени кылса да болот да ошол учурда. Көп учурда ошо кандайдыр бир бул эмоциядан качуу эмес, бул кандайдыр бир ошол экини багыттоо да башка жака. Негизи ошол катуу кубанганда, же болбосо кайгырганда бир мындай бирөөгө сөз бербе деп айтылган сөз бар го, ошол сыяктуу. Демек, бул нерседе бирөөгө мындай катуу айтардан мурда дагы, же эмоцияны билдиргенден мурда адам биринчи кезекте мындай өзүн басыш керек десек туура болот го. Өзүнүн ачуусунбу же агрессиясынбы башка жака багыттоосу керек десек туура болот го дейм да. Эгерде басыш керек болсо, ал мынтип ичинен басыш керек болуп калат да, ичинде качыш керек болуп калат, сыртка чыкпай. Багыттоо деген бул ал чыгат,
бирок сен башка жака багыттайсың да. Жок эле дегенде мисалы если жер тамда жашаса барып жер газ там кандайдыр бир физиологиялык кандай мындай жумуш жасасаң дагы бул да ошол нерсени багыттап атасың. Спорт менен машыгуу. Спорт менен машыгуу. Кээ бир учурларда аялдар үйлөрүн жыйнайт, уборка кылат, там көп нерсени кылып салат да ошол учурдачы. Айымдардын бул эң көп колдонгон жагдай болсо керек үйдү тазалоо, жыйноо. Негизи эле дал ушул адам ачууланган кезде кандай жаман сөздөр дагы чыгып кетиши мүмкүн. Ал сөздөр кандай десек, мындай көңүлгө, жүрөккө түбөлүк мындай так калтырып коюшу дагы мүмкүн. Ошол нерсени дагы кантип мындай эстеп, же болбосо бул нерсени мындай кантип билип, ошол нерсени эскерип турса болот? Бирөөгө катуу сүйлөп албайын деген учурда көңүлүн оорутуу, ошол эле көнүгүүлөрдү колдонсо болот. Жанагы эле суу ичкен, бир нерсе окуган, физиологик бир нерсеге кылган. Көп учурда адамдар ушу телефон аркылуу ушу жаза калсам, бир нерсе калсам, мынтип өзүнүн болгонун айта турган нерсесин. Аны жок, эгерде бирөөнүн көңүлүн оорутуп алам, мындай кылам десе, анда мен сунуш айта элем, көнүгүү катары кат жаз ошол адамга. Болгонун айта турган сөзүнүн баарын ошо кат аркылуу жазып ал да. Катка жазсаң, бул болгон энергияң чыгат, сен ал адамга уже айткың да келбей калат да. Себеби эмоцияны уже биз жашап койдук кат аркылуу. Ал адам билген жок, бирок уже биз ага ачуубуз келген жок ал адамга. Бул ыкманы психологдор көп колдонуп келсе керек, Бул ыкманы көп учурда колдонушат. Көп учурда ар түрлүү нерселерде колдонсо болот муну. Бул ыкма өтө кеңири колдонулган ыкмалардын бири да. Мен өзүм көп колдоном. Клиенттер менен иштешкенде, ошо балдар менен, бул көп учурда чоңдор менен жакшы иштейт да бул нерсе. Албетте бул эмоцияны башкаруу бала менен ата эненин ортосунда башка, жубайлардын ортосунда башка. Азыр ушул бала менен ата эненин ортосундагыны айта кетсеңиз да, көптөгөн ата энелер баласына кандай десек, сөзсүз эле түрдө ачууланган учурлар кездешсе керек. Бул учурда кантип түшүндүрүш керек, баланын көңүлүн оорутуп албаш керек, кандай бир бала чактагы травма жашатпаш үчүн эмнелерди эске алыш керек ата эне бул учурда? Ата эне бул учурда биринчиден бала менен бардык учурда кандай десем, чындыкты айтыш керек да. Эгерде бир нерсе жакпай турса, мен бул нерсең жакпай атат. Мен ошого жиним келип атат. Бала билиш керек, мени жакшы көрөт, бирок ошол нерсем жакпайт, ушул нерсеме ачууланып атат деген нерсени билиш керек да балачы. Ошондой түшүнүк берүү керек. Анан кээ бир учурда катуу урушкан учурлар болот. Бирок адам баягы ачууланып турган кезде баласына катуу сөз айтып коюу мүмкүн да. Ошол учурда баласына көп учурда ата эне андай кылбайт деп ойлойм да. Көп учурларда кээ бирлер кылат. Келип баласына, балам мен ачууландым, кечирип кой мени. Ушундай ушул нерсеңе мен ачуум келди, анан ушундай сөздөрдү айтып алдым деген нерсе болсо, бала сөзсүз түрдө ал нерсени кабыл алат. Туура түшүнөт. Туура түшүндүрүү, ачык сүйлөшүү бул жерде маанилүү десек болот. Көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү, ардактуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен ачууланганда эмоцияны кантип башкарыш керек, мына ушул суроону тегерегенде кеп кылып жатабыз. Эгерде кызыккан номерларыңыздар болсо, бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Экранда көрсөтүлүп турган 0707 715 615 номуруна WhatsApp аркылуу суроолорду узатсаңыздар, биз сөзсүз түрдө келген коногубуздан жооп алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк деп ойлойм, психолог атайын убакыт бөлүп жазылып барбастан бул жерден дароо суроолоруңуздарды берип, жообун алып алганга. Биз болсо андан ары маегибизди уланта бербекчибиз. Жана жогоруда айтып калдык, ушул бала менен ата эненин бул ачууланган кездеги жагдайы башка деп. Ал эми бул жубайлар ортосундагы дал ушундай ачууланган кезде эмнелерди айткыңыз келет бул боюнча? Бул жерде, бул жакта да ошо ачык сүйлөшүү дегенди айтат элем. Себеби көп учурда адамдар өзгөчө ошо жубайлар айта турганын өзгөчө айымдар жолдошунан көп нерсе күтөт, бирок ал нерсени айтпайт.
ошонун негизинде анан ар кандай уруштар чыгат, ар кандай таарыныштар чыгат да. Анан бул жактан ачык сүйлөшүү дегенди колдонуп, колдонсо өтө жакшы. Себеби мага ошо үй бүлөлүү эки жубай, үй бүлө адамдар келгенде баягы ортосунда мен переводчик болом да, котормочу болом да. Ооба ушундай мындай деп ошол учурда анан бири бирин түшүнүшүп, элдешүү кандайдыр бир нерсеге келет да көп учурда. Бул жактан эң биринчи ошо ачык сүйлөшүү. Ачык сүйлөшүүгө мисалы сенин мунуң жакпайт, сен мындай жамансың эмес. Мага ушундай кылсаң, мага ушундай оор тийип атат. Бул жактан да мен деген нерсе менен сүйлөсөм, мага бул нерсе оор тиет, мен бул нерсени жаман кабыл алдым деген нерсе менен айтса, экинчи жак бул нерсени кабыл алганга оңоюраак болот да. Себеби биз бирөөнү күнөөлөсөк, ал адам өзүнө коргой турган реакция ойгонот да. Мен эмес, сен ушундайсың, и ошондон уруш чыгат да. Анан бул жакта ошо көп учурда ачык сүйлөшүү, анан көп учурда мындай кандай десем, орусча айтмак я сообщение, мага кандай болуп атат ошол нерсе. Мага мисалы сен үйдөн үйгө кеч келип атсаң, мен коркуп атам, же болбосо мен жаман сезип атам өзүмдү. Сен дам көчөдө жүрөсүң, кеч келип атасың, сен мындайсың деген ордуна мен деп айтса, анан баягы экинчи жак аны мындай кандай десем башкача кабыл алат да. Демек биринчи тарапты ошол эле жолдошум болобу, жубайың болобу, андан күнөөлөөбөстөн, мисалы мен коркуп жатам, же бул нерсе мага жагымсыз келип жатат деген сөздөр менен бул нерсени ачык айкын мындай жеткирип бергенге шарт түзүлөт. Ошо мен деген аркылуу айтса да, мисалы мага көп үй бүлөлөр келгенде, ошол мен эмес, көбүнчө сен деген нерсе келет да. Сен деген түшүндүрмө, сен мындайсың, сен күнөөлүүсүң, сен мага мындай кылбайсың, сен тиңдей кылбайсың деп көп учурда бири бирин күнөөлөгөн нерсе келет да. Мага келген учурда мен деген нерсе менен сүйлөшөбүз, кандай котормочу болом мен ортосундачы. Мага сенин кеч келгениң жакпайт, же болбосо сенин мага мындай сүйлөгөн же мындай кылган мамилең мен жаман сезип атам өзүмдү деген нерсе менен баягы адам аны күнөө катары эмес, башкача кабыл алат да. Мындай эксперимент катары да ушуну биз окуудан кылып көргөнбүз. Колдонгондо өтө айырмачылык бар да. Бала менен ата эненин мамилесин айтып өттүк, жубайлар ортосунда ачуулаган кезде эмне кылыш керектигин айтып өттүк. Анан азыркы учурда коомдо тилекке каршы терс окуялар, терс көрүнүштөр абдан көп. Бул нерсени дагы көз жадымда калтырсак болбос чыгар. Ошо коомдогу болуп жаткан окуяларга кантип мындай эмоцияны туура багытташ керек? Көп учурда биз өзүнүн эмоциясынан качабыз. Терс эмоциялардан адам качат. Өткөндө землетрясение, жер титирөө болгондо дагы кандайдыр бир биз учурлар болду. Көп адамдар качты да, мен сезген жокмун, мен билген жокмун деген нерсе менен кандайдыр бир качуу эмоциялар болду да. Анан ошол учурда орустар айтмакчы проживать, ошол нерсени жашоо керек да. Кандай мисалы бир нерседен коркуп атсаңыз, коркуу сезиминен качпоо керек. Коркуп атам, ооба мен деп ошону кабыл алыш керек да. Эгерде бир нерсе мисалы кайгырып атсак, капаланып атсак да, ал нерсени кабыл алыш керек. Кантип кайгырасың? Мисалы көп учурда кээ бирлерден сурайм, кантип кайгырасың, кантип капаланасың десең, ошол суроодон да качат да адамдар. Жок, мен кайгырбайм, меники баары жакшы, меники баары сонун. Бирок кайгыруу, капалануу, ачуулануу, көп бул нерсенин баары, бул эмоция адамга берилген нерсе, мындан эч ким качып кете албайт. Жашоосу укмуш жакшы болгондо да ал эмоция болот. Ошол эмоцияны биз кабыл алып, ошону кандайдыр бир кабыл алганыбыз эле бул ошо проживать деп коет да. Мисалы ошону мисалы коркуп атсак, жашап өтүш керек. Жашап өтүш керек да ошол нерсеничи. Мисалы ошол азыркы болуп аткан окуяларга көп учурда кээ бирлер ошол нерседен качып көрбөйт, же сүйлөбөйт, же кандайдыр бир учурлар болот. Ошондо өзүнө суроо берип көрүш керек да, мен эмне үчүн бул нерсеге, мен өзүм бул нерсеге кандай карап атам, ичимен эмне болуп атам. Ошол адам өзүнө суроо берген сайын, эгерде адам өзүнө чындыкты айтып, өзү менен өзү чынчыл болсо, ошол учурда адамга жооп сөзсүз түрдө келет. Мен буну көрүп атканда эмне болуп атам, мага эмне сезип атам, коркуп атамбы, ачууланып атамбы, капаланып атамбы, ошол нерсени анан ошол жооп келгенден кийин ошол нерсени кандай десем,
жашаш керек да, ошону жашап өтүш керек да. Мисалы кайгырып, кандайдыр бир кайгырасың, сен жашооң боюнча кайгырып кетпейсиң да. Бир көп болсо жарым саат, 1 саат отуруп кайгырасың, капаланасың, ыйлайсың мүмкүн. Ал убакыт өтөт, ал эмоция жашап өттүң андан. Мисалы капаланганда дагы көп учурда капаланбай мындай күлкүмүштүү кино көргөнгө же кандайдыр бирөө менен сүйлөшкөнгө өзүн алаксытат да, алаксытпай ошону кармап, ошол эркинде жашаш керек. Корккондо да мен корккон жокмун, мен эчтеке болгон жокмун. Коркуп атам, прям денең менен ошону коркуп мынтип неметсең, ал кандайдыр бир көп болсо бир жарым саат, андан кийин кийинки кандайдыр абалга, эмоционалдык абалга өтөт да адамчы. Ошол себептен мен айтат элем, кайсыл бир нерседен качып атсак, качып атканда эгерде адам өзү ошол нерсенин качып атканын кармап калса, бул өтө чоң жетишкендик дейм да. Мен качып атам, эмнеге качып атам деген нерсе бул өтө көп учурда адам ал нерсеге келиши да өтө кыйын болот. Себеби кичинекей кезинен бери бул суроону бергенде анан жооп табылат го, Бул суроону берип, анан ошол учурда өзүң менен да чынчыл болушуң керек да, ачык болушуң керек да. Көп учурда биз өзүбүздү алдайбыз. Жок, андай болгон жок, мындай болуп атат деген учурлар көп учурда болот ошондой. Чынына келгенде, мисалы, мен эмне үчүн бул нерсени мен көп эле учурга айтат элем да, көп учурда ачууланып атканда дагы, бирөөгө ачууланып, бирөөгө капаланып атканда дагы өзүңөн сурашың керек. Эмнеге антип атам? Мага эмне керек андан? Эмне үчүн мага бул нерсе ушундай катуу тийип атат деген суроону берип, анан ошого ачык түрүндө жооп берсек өзүбүзгө, анда биз сөзсүз түрдө ошонун жообун ала алабыз да. Бул жерде ошол эмне жакпай жатса, эмне тынчсызданып жатса, кабыл алуу, ошол нерсени ойлонуп, эмнеге демек коомдогу болуп жаткан окуяларга дагы ошол эмоцияны жашап өткөн маанилүү, Ар бир нерсеге терс окуяларга кайгырган, капаланган нормалдуу нерсе, мындайча айтканда. Нормалдуу нерсе. Ал эми мындай кандай эмоционалдык жактан өзүн башкара албай калган учурда, же кандай ар кандай болот эмеспи адам заты, балким бул нерседе мындай аябай ойлоно берген учурда бул ден соолугуна терс таасир берип коет го, бул жөнүндө эмне дейсиз? Көп учурда адамга өтө көп таасирин тийгизип, адам өтө көп качса, бул жашоосунда ошого байланыштуу бир кандайдыр бир психологиялык травма бар чыгар. Орустар айтмакчы триггер деп коет, эмне себептен бул окуя мага өтө катуу тийди, эмне себептен бул окуя менен мен мынча кайгырып атам, капаланып атам. Анан мисалы ошол окуяга капаланып атамбы же кайгырып атамбы же ачууланып атамбы, ошону билиш керек да. Анан ошондон баштап ар бир нерсе адамга жөн эле кандайдыр бир кандай десем таасирин тийгизе бербейт да. Бул ошол өзү менен байланыштуу дагы бир жашоосунда бир нерсе бар да. Кичинекей кезинде мүмкүн, мисалы психологияда көбүнчө ошол кичинекей кезинде, баягы кичинекей кезинде айтып беришсе, мен билбейм, мен кичинекей кезим сонун өткөн. Бирок ошол келип бир 2-3-4 жашындагы нерсе, кичинекей эле нерсе, ушул чоң жашоосунда кандайдыр бир өзүнүн таасирин тийгизип бир нерсеге алып келген да. Бул ошондой. Ошол себептен болуп аткан нерсе адамга кандай таасирин тийгизсе, ошого да өзүнө суроо бериш керек. Эгерде бул нерсе кыйын болуп атса, бул нерсе менен психологдорго барса кайрылса болот. Себеби адам өзүнө өзү неметкенден көп учурда качат. Көп учурда жок, андай эмес дейт. Көп учурда унутуп калат. Неме деп коет? Тешик деп коет да, эмоционалдык тешик деп коет, который жабылып калат да, адам унутуп калат. Кандайдыр бир ситуация жашоосундагыларын унутуп калат. Анан баягы ушундай ситуация, ар кандай ситуациялар көргөндөн кийин баягы денеси менен ошол нерсени сезип, кандайдыр бир орусчада айтып коет, тело помнит деп, все равно ошол нерсе чыгат. Ошол себептен өзү менен иштегенге аракет кылып көрүш керек. Если эгерде болбосо, анда сөзсүз түрдө психологко кайрылуусу маанилүү. Маанилүү. Демек коомчулукта талкууга алынып жаткан, азыр өтө көп терс окуялар болуп жатат тилекке каршы. Бул нерселер демек ошол адамдардын көбүнө өзлөрүнө тиешелүү болгондуктан, же болбосо айлана чөйрөдөн ошондой нерселерди көргөн үчүн бул нерсени жакын кабыл алып атат десек туура болот го. Ошо көп учурда бул ошо ар бир адамдын ар бир кандай десем, өзүн ар бир адам ар түрлүү кабыл алып, ар түрдүү ошону кээ бирөөсү ачууланат, кээ бирөөсү капаланат, кээ бирөөсү кайгырат. Ар түрлүү эмоция менен кабыл алат, ошол эмоция менен иштөөгө аракет кылуу керек да бул жактан. Жок, мага эч нерсе болгон жок
дегенден да алыс болуш керек. Себеби анда биз айлана чөйрө менен кандайдыр байланышыбыз жок деген нерсе да болуп калышы мүмкүн да. Мен травмам жок, мен жакшы элемин деген эмес. Бул просто айлана чөйрөгө да кандайдыр биз реакция беребиз да. Ошо реакциябыз кандай дегенге дагы ошо жакты да карап көрүү керек да бул жакта. Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сизге анда эркин микрофон берели. Мен ошону айтат элем, көрүүчүлөргө биринчи баланы эмес, биринчи өзүмдү тарбияла деп элем. Ар бир эмоцияны ошону кабыл алып, ар бир эмоцияны жашап өткөнгө аракет кылуу керек. Ар бир эмоция, бул көбүнчө биз терс эмоцияны биз жашабаганга аракет кылабыз, качабыз. Аны да кабыл алып, аны да жашап көрүү. Бул кандайдыр бир бизге берилген, табияттан берилген эмоцияларды жашап көрүү, бул да бир кандайдыр бир жакшы нерсени алып келет деп. Нормалдуу көрүнүш катары кабыл алуу. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, жалпы көрүүчүлөргө кызыктуу маалымат бергендиңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу угармандар, сиздер 7 каналдын Ден соолук плюс программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз программанын алкагында ачууланганда эмоцияны кантип башкарыш керек деген суроонун үстүндө жооп алганга, маектешкенге аракет кылдык. Эфирдин жүрүшүндө сөз түрдө өзүңүзгө керектүү болгон жагдайларды, мисалдарды, өзүңүзгө керектүү болгон маалыматтарды ала алдыңыз деген терең ишеничтебиз. Бүгүн бизде конокто психолог Шолпон Мамытова болду. Берүүнү мен Асель Ахмат алып бардым. Кайрадан угушканча биздин каналдан эч кайда алыстабаңыз.